Эрмек Шороков. Гольф стримдеги алакандай адабият. Котормолор жыйнагы. О Генри. Акыркы жалбырак. Вашингтон аянтынын батыш тарабындагы анча чоң эмес кварталдын көчөлөрү өткөлдөр деп аталган кыска жолдор менен кесиле турган. Бул ийри-мүйрү өткөлдөр таң калыштуу булуң буйткалардан турар эле. Мындагы бир көчө өзүн-өзү эки жолу кесип өтөт. Кайсы бир сүрөтчүнүн бешенесине бул көчөнүн баалуу бөтөнчүлүгүн ачуу буйруптур. Боек, кагаз, кенеп алайын деп чыккан дүкөндүн башкы эсепчиси бир тыйын өндүрө албай кайра келгенин элестетип көрүңүзчү. Ошентип терезелери түндүктө караган, чатырлары 18-кылымдагыдай мансарды Голландия стилиндеги арзан батир издеп жүрүшүп, искусство адамдары ушул Гринвич Виллижге туш болушкан. Андан кийин экөө 6-авенюдан бирин-экин калай кружкасын, идиш-аягын көчүрүп барышып, колония түптүштү. Сью менен Джонсинин студиясы 3 кабаттуу кирпич үйдүн үстүңкү кабатында жайгашкан. Джонси Жоаннанын ыла кабаты боло турган. Бирөөсү Мейн штатынан келсе, экинчиси Калифорниядан. Экөөс 8-көчөдөгү Дельмонико ресторанынан таанышып, искусствого, цикорий салатына, модалуу жеңге болгон көз караштары бир чыгып, жыйынтыгында бирдиктүү студия ачылган. Бул окуя май айында болгон. Ноябрь айында дарыгерлер пневмония атаган көңүлү суз чоочун адам сыяктанган илдет эч кимге байкалбастан муздак колдор менен тиги буга бир тийип колонияны аралап жүрдү. Колониянын чыгыш жагында бул мыкаачы ондогон курмандыктарын жутуп, кенен кесири басып жүргөн эле. Бирок кууш, эңилчек баскан ийри-мүйрү көчөлөрдө анын кыймылы жайылап калды. Пневмонияны ашкере сылык мырза деп атоого ооз барбайт. Калифорния зефиринен улам каны азайган, муштумдай кичинекей айым гана энтикме оорулуу, москол карыган, келе соонун каршылашы катары саналчу. Ал Джонсини да көтөрүп урду. Мына эми кыз сырдалган темир керебетте жатат. Голландия терезесинин майда көзөнөкчөлөрүнүн кошуна кирпич үйдүн тешиксиз дубалын караган. Бир күнү эртең менен Джонсини дарыгери Сьюну таксайган буурул каштарын бир ирмеп коридорго чакырып алды. Ачыгын айтсам, анын бир гана мүмкүнчүлүгү бар. 10 күндөй, деди ал, градусниктеги сымапты силке. Ошондо да эгер ал жашагысы келсе, адамдар табыт жасоочунун кызыкчылыгына аракет кыла башташканда биздин фармакопия маанисин жоготот. Сиздин сүйүктүү айымыңыз сакайып кетем дегенден күдөр үзүп койгон окшойт. Деги анын оюнда эмне бар? Ал Неаполь булуңун тарткысы келген. Сүрөтпү? Болбогон сөз, анын көкүрөгүндө ойлонууга татыктуу бир нерсе барбы? Маселен, мырза. Мырзабы? Деп кайра сурады Сью. Анын үнү Варгандыкындай катуу чыкты. Варган ооз комуз сыяктуу музыкалык аспап. Мырза жөнүндө ойлончучур бекен. Жок, доктор, такыр андай эмес. Анда бул алсыздыгы, деди дарыгер. Илимдеги бар нерсенин баарын жасайм. Менин бейтабым өзүнүн сөөк кою тажыясына келүүчү арабаларды санай баштаганда дарылардын таасири 50%га төмөндөйт. Эгер сиз ушул кышта кайсы жең саркеч болот деп суратканга жетишсеңиз, 10-1 эмес, жаш айымдын айыгып кетиши 5-1 жетээрине кепилдик берем. Дарыгер кетер менен Сью иш бөлмөсүнө чуркап барып, жапон кагаз майлыгы суу болгуча ыйлады.
Анан ал эч нерсе болбогонсуп сүрөт тактасын көтөрүп түз эле Джонсинин бөлмөсүнө ректаймды ышкырып кирди. Ректайм Амер музыкасынын жазга чейинки фортепиано жанры. Джонси терезени карап жатыптыр. Денеси жууркан астында араң байкалат. Анын уйкусун бузбайын деп Сью ышкырганын токтото койду. Ал тактаны орнотуп журналга чыкчу аңгемеге туш менен сүрөт тарта баштады. Жаш сүрөтчүлөр журналдагы аңгемелерге сүрөт тартуу менен искусствого жол салышса, алар аркылуу жаш авторлор адабиятка чыйыр салышат. Келишимдүү шым кийген, сарапчысын көзүнө кондурган айдахолук уйчунун сөлөкөтүн түшүрүп жатып, улам кайталанган шыбыраган үндү эшите керебетке тез жетип барды. Джонси ойго экен, терезени карап алып тескерисинен санап жатыптыр. 12 деди ал. Бир аздан кийин 11, 10, 9, 8, 7 деп дээрлик баардыгын чогуу айтты. Сью терезени кое карап жатты. Ал жерде санагыдай эмне бар болду экен? Болгону 6 кадам ары жактагы кирпич үйдүн өңү өчкөн дубалы гана көрүнөт. Тамырларынан үзүлгөн бутактуу эски чырмоок дубалдын жарымын ээлеп алган. Кеч күздүн муздак шамалы жалбырактарды сабагынан түшүрүп бүткөн чырмооктун жылаңач өзөгү упурунган кирпичтерге эленип турду. Ал жерде эмне бар экен, ардагым? Деп сурады Сью. 6, деди Джонси үнү араң угула. Алар тездик менен түшүп жатат. 3 күн мурун алар дээрлик 100 болчу. Санаганга башым ооруп кетти. Азыр болсо жакшы. Тигине дагы бирөө түштү. Азыр болгону 5 гана калды. Эмне 5? Сью диниңе айтчы. Жалбырактар чырмооктогу акыркысы түшкөндө мен да түшөм. Муну 3 күндөн бери байкап келем. Дарыгер айткан жокпу? Ой жок, мен андай сандыракты уккан жокмун, деди Сью нааразылыгын жашыра албай. Эски чырмооктогу жалбырактар сенин саламаттыгыңа кандай тиешеси бар? А сен бул чырмоокты жакшы көрчү элең го. Жаман кыз десе көп макуланбочу, Баса, бүгүн дарыгер сени аягасың деди. Эмне дегенин айтайынбы? Сенин 1ден 10 мүмкүнчүлүгүң бар деди. Бул Нью-Йоркто трамвайды же жаңы үйдүн жанынан сейилдеп баратабыз дегендик. Шорп ичип көрчү. Сьюди болсо сүрөтүн тартып бүтсүн, аны редакторго сатсын, ноокас кызына шарап, өзүнө котлет сатып келсин. Мындан кийин шарап сатып албай эле кой, деди Джонси терезеге тигилип. Мынакей, дагы бирөөсү түштү. Жок, мен шорп ичпейм. Эми болгону 4 калды. Караңгы киргенге чейин акыркысын көргүм келет. Андан кийин мен да кетем. Айланайын, Джонси, деди Сью ага эңкейе. Мен иштеп бүткүчө көзүңдү ачпачы. Терезени карабайм дечи. Мен эртең сүрөттөрдү беришим керек. Мага жарык керек. Болбосо терезе парданы түшүрүп коет элем. Башка бөлмөгө тарта албайсыңбы? Деди Джонси муздак гана. Мен сени менен отургум келип жатат, деди Сью. Анан дагы сенин бул акмак жалбырактарды карап отурушуңду каалабайм. Бүтөрүң менен айтып кой, деди көздөрүн жума, купкуу, кыймылсыз, кулаган эстеликтей жаткан Джонси. Анткени мен акыркы жалбырактын кантип түшкөнүн көргүм келет. Күткөндөн тажадым. Ойлоно берип тажадым. Мени кармаган нерселердин баарынан бошонгум келет. Тиги бечара жалбырактай ылдыйга, туңгуюкка түшкүм келет. Уктачы, деди Сью. Берманды алтын издеген дербиш болуп бергенге чакырышым керек. Ылдам эле келем. Мен келгече былк этпе. Берман карыя алардын студиясынын астындагы 1-кабатта жашаган 60-тан ашкан сүрөтчү боло турган.
Анын Микеланджело тарткан Моисейдикиндей тармалданган сакалы сатирдикиндей башынан эрге жел денесине дээре салаңдайт. Ал искусстводо жолу болбой келет. Баары бир ал башта элек болсо да шедевр жараткысы келе берчү. Көрнөк жарнактарды, жарыяларды, ушу сыяктуу чиймелерди сындырымнан үчүн тарткандарын эсепке албаганда эч нерсе тартпаганына көп жыл болду. Адистин акысын төлөй албаган жаш сүрөтчүлөргө тур берип жан багат. Ичкенде түбүнө түшө ичип, ошондо да келечектеги шедеврин айткандан тажабайт. Калган жагынан катардагы кадимки абышка. Акыркы учурда өзүн эки жаш сүрөтчүгө атайын койгон коргоочу кумайыктай сезип калды. Сью Берманды астыңкы кабаттагы арча жыттанган күңүрт бөлмөсүнөн тапты. Бурчта сүрөтчүнүн кыл калем тийбеген полотносу 25 жылдан бери Мольбертте алгачкы шилтемдерди күтөт. Сью чалга Джонсинин кыялын, анан жалбырактай жеңил үлбүрөк Джонсинин учуп кетишинен чочулап тургандыгын айтты. Берман мындай кургак кыялга кутурган иттикиндей кызарган көздөрүнөн жаш чыкканча күлдү. «Эмне?» деп кыйкырды. «Ушундай да акмактык болмок беле? Каргыш тийген чырмооктун жалбырактары түшүп калса эле өлгөн. Мындайды биринчи жолу угуп атам. Жок, мен сени акмак дербишиң боло албайм. Эмнеге мындай болбогон нерсе менен башын оортуп жатат? Ах, байкуш кичинекей Джонси айым. Анын абалы оор, алы жок, деди Сью. Isытмадан кийин оюна ошондой ойлор келип жатат. Болуптур, Берман мырза. Эгер сиз мага туруп бербесеңиз, бербеңиз, кереги жок. А сиз менин оюмча жаман чалсыз, ашкан келжирексиз. Мына сага нагыз аялдын сөзүн айттың, деп кыйкырды Берман. Ким айтты сага мени барбайт деп? Жүрү, сени менен барам. Эмнени көрсөтүп береримди жарым саат бою айттым. О, Кудай, бул жер Джонси айым сыяктуу жакшы кыздын оорой турган жер эмес. Шедевримди бүтөр менен баардыгыбыз кетебиз. Ооба, кетебиз, чын. Экөө үстүгө чыгып барганда Джонси уктап жаткан. Сью парданы терезенин алдына чейин түшүрдү да башка бөлмөгө кирүүгө ишарат кылды. Алар терезеге жакын келишип чырмоокко чочулай көз салып турушту. Өсүмдүктөн таң калыштуу, эч нерсе байкай алышпаган экөө үнсүз бирин-бири карашты. Карарла шыбыргак тынымсыз жаап жатты. Эски көк көйнөкчөн Берман аска сыяктуу элестетилип, көмкөрүлгөн чайнектин үстүнө алтын издеген дербишке окшоп олтурду. Эртеси эртең менен куш уйкудан ойгонгон Сью түшүрүлгөн жашыл парданы бакырайган алсыз көздөр менен тиктеген Джонсини көрдү. Терезени аччы, көргүм келип жатат, шыбырап буйрду. Сью мойнунан байлаган иттей туруп барып терезени ачты. Анан эмне болду? Түнү менен басылбаган нөшөрлөгөн жаан менен катуу шамалдан кийин кирпич дубалда чырмооктун акыркы жалбырагы калыптыр. Сабагы дагы эле көк бойдон турган тикендүү жагы саргарбаган жалбырак жерден 6 кадамдай бийиктикте бутакта өжөрлөнө илинип турду. Бул акыркысы, деди Джонси. Түндө сөзсүз түшөт деп ойлогом. Шамалдын үнүн уктум. Ал бүгүн түшөрү менен мен да үзүлөм. Айланайын, Джонси, деп Сью чарчаңкы жүзүн жаздыкка жүлөп. Өзүңдү ойлобосоң да мен ойлочу. Мен кантем? Бирок Джонсиден жооп болгон жок. Кайткыс сапарга аттанган адам үчүн жалган дүйнөдөгүлөрдүн баары жат болуп чыга келет. Джонсинин кыялында аны өмүр адамдар менен байланыштырган жиптер биринин артынан бири үзүлө баштаган эле да. Эңер кирсе дагы кирпич дубалга жармашкан чырмооктун жалгыз жалбырагы көрүнүп турду. Караңгы кирээр менен түндүк шамалы кайра күчөп жамгыр терезелерди тынымсыз ургулап, Жапыс Холландия чатырынан суу куюлуп жатты. Жарык тиери менен кара мүртөздөнгөн Джонси парданы кайра ачууну буйруду. Чырмооктун жалбырагы дагы эле өз ордунда турган экен.
Джонси аны көпкө чейин карап жатты. Газ плитага тооктун шорпосун жылытып жаткан Сьюну чакырды. Мен жаман кызмын, Сьюди, деди Джонси. Тиге жалбырак кандай жаман кыз экенимди көрсөтүш үчүн бутагында калса керек. Жашоодон аша кечүү бул күнөө. Азыр сен бир аз шорпо анан шарап кошулган сүт берсең болот. Жок болсо адегенде күзгү анан менин туш-тушума жаздыктарды коюп койчу. Сенин тамак бышырганыңды көрүп турайын. Сьюди, бир күнү Неаполь булуңун түркүн түстүү боек менен тартам буюрса, деди ал эт бышымдан кийин. Түштөн кийин дарыгер келгенде Сью анын артынан оозгу үйгө бир шултоо менен чыкты. Мүмкүнчүлүк бар, деди дарыгер Сьюнун ары калтыраган колун кыса. Жакшы карасаңыз эле жеңесиз. Азыр астындагы дагы бир бейтапты көрүп келишим керек. Аты Берман. Менимче сүрөтчү болуш керек. Ал дагы өпкөсүнөн кагынган. Кары кишинин абалы начар, оорусу да катуу, үмүт деле жок. Бирок аны бүгүн ооруканага жөнөтөбүз. Тынчыраак эмеспи? Кийинки күнү Сьюга дарыгер мындай деди. Ал коркунучтуу эмес. Сиз жеңдиңиз. Азыр болгону тамак, жакшы камкордук гана керек. Башка эч нерсенин кереги жок. Түштөн кийин Джонси жаткан керебетке Сью ачык көк түстөгү эски моюн орогуч менен ороп, анан кошколдоп, аны жаздык менен кошо кучактады. Менин сага айта турган сөзүм бар, каралдым, деди мукактанып. Бүгүн Берман мырза ооруканадан каза болуптур. 2 күн жатып кете берди. Биринчи күнү эртең менен дарбазачы эс учунан танган байкуш чалды бөлмөсүнө жетпей астанада жаткан жеринен тааптыр. Бут кийими суу өтмө катарынан өтүп кетиптир. Түн ичинде каякка барганын эч ким билбейт. Күйүп жаткан чыракты, ордунан жылган шатыны, ыргытылган кыл калемдерди, боекторду табышыптыр. Карасаң терезени, кымбатым, дубалдагы чырмооктун акыркы жалбыраган. Шамалдан дирилдебегени, жада калса кыймылдабаганы сени таң калтырган жокпу? Ооба, аздегим, бул Бермандын шедевринин өзү эмеспи? Аны акыркы жалбырак учуп кеткендеги түнү тарткан.